Первым по готов. Ош облысы бойынша Атайын операция отрядының қызметкерлері ықчам иш әрекеттерінің натижасында Атайын аралаған қызметкер бұл учурда ықчам иш аларын жүрүшүндө кылмышкерлердин бирөөсү бір жаранды барымтада калат жана экөөсү окуя болгон жерде қаза болушат. Хындай аван түлгүсүндөгү автоунанчылык куралчан кылмышкерлер жок кылынат. Барымтадагы жаранды куткаруу үчүн Атайын операция отряды чабуул тобун жардамга чакырышат. Бұл учурда Чалгындоо тобуна буйрук берилди. Барымтадагы атуулду куткарып, кылмышкерди ошол жерде жок кылуу аракетин көрүшөт. Бұл учурда кылмышкерлер тарабынан Атайын октор атылат. Зачем тебе это надо? Он ребенок, отпусти его! Если движение будет, стреляю! Приду! Стреляю! Стреляй по поражению! Чалгындоо учурунда Атайын операцияларынын снайпери кылмышкерди жок кылып, барымтадагы атуу бошотулду. Ал эми дуалдын арты жанынан алып жаткан кылмышкер ошол жерде Атайын операция отрядынын кызматкерлери тарабынан жок кылынды. База! Я Беркут. Операция завершена. Уничтожено 2 террористов. 1 задержан. 1 заложник освобожден. Атайын операциялар отрядынын кызматкерлери сіздердин назарыңыздарда өзгөчө Калашник автоматтары менен Атайын катанын ыкмаларын көрсөтүшү алда турат. Кылыч болуп душманга чабылбаса, сен дегенде силди каптап агылбаса, жерин коргоп жарагын тагынбаса, андай жигит мырзас эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзас эмес кыргызымдын. Бабалардын салтына багынбаса, 40 тенге сыйынып жалынбаса, ийберилип болорун сагынбаса, андай жигит мырзас эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзас эмес кыргызымдын. Калпак кийип башына эртен десе, калкы шийинип билеп. Урматтуу королсор, эстиштер, бул жерде Атайын операциянын отрядынын кызматкерлери куралсыз Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдык 1924 жылы 1 ноябрда Кыргыз жергесинде алгачкы жолу облустук милиция түзүмү ишке кирген. Ошол күндөн тартип сакчылары татыктуу кызмат өтөп келүүдө. Мезгилдин кыйынчылыктарына карабай, коомдук абалды турукташтырып, мамлекеттин бекемдигин сактап келе жатат. Бүгүн 95 жылдык мааракеге карата өлкөнүн бардык аймактарында салтанаттуу жүрүштөр жана куттуктоо иш-чаралары өткөрүлдү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыр эле Ош областтык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы республика боюнча кылмыштуулук менен күрөш багытында коопсуздук камсыздоодо деги эле бардык көрсөткүчтөн 1-чи орунга чыкканбыз. Азыр Ош областтык иштер башкармалыгынын өздүк курамы дагы ушул багытта талыкпай иштеп баратат. Анткени ар бир айылда бүгүнкү күндө аймактык уполномоченный, мурдагы участковыйлар, майы кызматкерлери, жаш өспүрүмдөр менен иштеген
инспекторлар ар бир мектепке алдын алуу профилактикалык жумуштар такай өткөзүлүүдө. Чынлыкта эл үчүн кызмат кыла беришиңиздерге мен тилектешмин. Баарыңыздар ушу майрамга кошуп улансын, шаарыбызда тынчылык болуп, шаарыбыз өнүгүп өссүн. Чоң рахмат. Биздин Алгач Ош шаарынын Борбордук аянтында Ош облустук милиция бөлүмүнүн күч түзүмдөрү Шумкар Атайын багыттагы полктун жоокерлери, ички аскерлердин аскер кызматкерлери жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бир катар автоунaalары сапка тизилишти. Ошондой эле облустук күч түзүмдөрүнүн бардык бөлүктөрү тартылып, аскердик автоунaalар менен жүрүштөн өтүштү. Майрамдык жүрүшкө 800дөн ашуун кызматкер жана 50ге жакын Атайын аскердик автоунаа тартылды. Иш алып барышат. Бул автоунаалар Ош облусунун аймагында жол кыймылын камсыздоо багытында иш алып барышат. Ички иштер министрлигинин Атайын бата полкунун техникалары өтүдө. Ушул эле аянтта Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн салтанаттуу жүрүшү уланды. Ага Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев катышып, тартип сакчылардын майрамы менен куттуктады. Ошондой эле өз ишин так аткарган кызматкерлерге диплом жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Дүйнө жүзүндө канча деген калкы бар, 30 миллион, 35 миллион калкы бар элдердин мына мамлекеттик жогун көрүп жүрөбүз. Биз ошол мамлекет башка чет өлкөлөргө барганда ошондой элдердин сөзүн угуп атабыз. Силер аз калк болсоңор да бактылуу элсиңер, өзүңөрдүн маданиятыңар барды. Мамлекетиңер бар, маданиятыңар бар элсиңерде. Акыркы жылдары кыргыз милициясына өзгөчө көңүл бурулуп, мамлекет тарабынан укук коргоо кызматкерлерине жеңилдиктер каралган. Мындан тышкары өлкөнүн бардык региондорунда ипотекалык үйлөр курулуп жатат. Ошондой эле өлкөнү санариптештирүү жылында күч түзүмдөрүнүн материалдык техникалык базасы жакшыртылууда. Азыркы учурда айтып өтсөм, Кыргыздын эгмен жылдыгына карата биздин өздүк курам өтө жаңы мыйзамдар менен, жаңы кодекстер менен ишти алып барып атат. Иштерибизде чынында оор иш, кыйынчылыктар да болуп атат, бирок аны жеңе билебиз. Биздин милдетибиз кыргыз элин, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн гана ишти катуу алып барабыз. Жакында мына Ош шаарынын КБК районунда үй бүтүп атат. Кудай кааласа алабыз деген үмүттөмүз. Кыргызстанда милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактап, аны менен катар коррупция жана мыйзамсыз көрүнүштөр менен иш алып барат. Акыркы жылдары ички иштер бөлүмдөрүндө реформалар жүрүп келет. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Бирөө үчөөнө каршы. Жалында шамалдай ойнобосо, Алатоого жүрөгүн толгобосо, жигит мырзас эмес кыргызымды. Бабалардын салтына кетенге сыйынып жалынбаса, Сиздердин назарыңызда кызматкерлер Атайын черепица. эмес кыргызымды. Калпа кийип башына эртенбесе, калкышыны билеп түрүп шертенбесе, жет атасын сурасаң билбейм десе, андай жигит мырзас эмес кыргызымдын, андай жигит мырзас эмес кыргызымдын. Kızlarının namısın korkobosо, abir üçün çöp bolup ornoktun, köp içinde baş kalkalap kun görsün, anday jigit mırzas emes kırgızımdın, anday jigit mırzas emes kırgızımdın, anday jigit mırzas emes kırgızımdın, anday jigit mırzas emes kırgızımdın. Борбордук аянтта Ош облустук ички иштер башкармалыгынын борбордук аппаратынын өздүк курамы өтүдө. Өздүк курамды
катчылык бөлүмүнүн начальниги, милициянын подполковниги Абдыгапаров Бакыт Батырович жетектөдө. Борбордук аятта Ош облустук ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгыл күзөт кызматынын өзүнчө батальонуна өздүк курам өтүүдө. Өздүк курамда батальон командири, милициянын подполковниги Айтбай уулу Нурдин жетектөдө. Бул автоунаалар Ош облусунун аймагында жол кыймылын камсыздоо багытында иш алып барышат. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнүн атайын жаңыдан министрликтен берилген чип жана фото, ошондой эле байланыш тобунун техникалары өтүүдө. Борбордук аянтта Кыргыз Республикасы ички иштер министрлигинин атайын багыттаа полкунун Тигр көчүрмөн техникасы өтүүдө. Борбордук аянтта БТР, БРДМ жана БТР багыттагы көчүрмөн ички иштер министрлигинин атайын багыттаа полкунун техникалары өтүүдө. Борбордук аянтта Кыргыз Республикасы ички иштер министрлиги тарабынан жаңыдан берилген атайын автобустар өтүүдө. Бул автобустар өздүк курамды окуя болгон жерге бат жеткирүү багытында кызмат алып барышат. Курамда командирдин орун басары, штаб жетекчиси, милициянын майору Жалиев Учкун Куралович жетектөдө. Шумкар атайын багыттаа полку коомдук коопсуздукту республиканын аймагы боюнча жана тиешелүү аймактарда кайгыл күзөт кызматтарын аткаруу тапшырмалары коюлган. Борбордук аянтта чалгындоо ротасы өтүүдө. Өздүк курамда штаб башчысынын орунбордук аянтта 703 жана 36-806 аскери бөлүктөрүнүн үйлөмө оркестри өтүүдө. Оркестр башчысы лейтенант Топчубаев, Толубаев, Толкунбек Ахматалиевич жетектөдө.